Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Адаттагыдай элестер менен автосончо Корея кызматта буюрса иншалла бүгүн дагы бир бизге портүрүз келди. Азыр ушуну толук обзор кылып сиздерге көрсөтөм туугандар. Кимде ким ушу портүр издеп аткандар болсо, ошо жакшы портүр алгысы келсе, таза портүр алгысы ушул видеону толук көрүңүздөр туугандар. Мен азыр кыскача телефон номериме байланышсаңыздар да болот. Кимде ким Кореядан ушундай машиналерди издеп заказ берем деп түздөн түз ортомчусу жок жакшы баада алып бергенге аракет кылабыз туугандар. Бул портүрүбүз 2022 жылкы где-то 12 ай, ошо 2022-23 айда туугандар. Документинде 2023 экен, стикер вин номер стикеринде 2022 12 11 ушундай экен да туугандар. Точносун азыр унутуп калдым. Сиздер көрүп тургандай көк түстө, комплектациясы өтө сонун жакшы. Артында буга чейин жакшы карап айдаптыр туугандар. Артында эмес тенти бар экен, беркиндей замочкалуу тенттерден, бирок эме болбойт. Бул раздвижной эмес, бул жылып чогулуп кайра эме болбойт. Бул жанагы дыйканчыларга, Кыргызстанда дыйканчыларга өтө сонун да туугандар. Могу жаан жааганда арбуз эмелерди, могу бортторун ачып арбуз да, коон, дарбуз, помидор саткандарга өтө сонун да. Базардын бир четине коюп алып арбуздарын сатып, мону көтөрүп коесуздар, кайра замочканы ачып туруп эле. Эмен абалы деле сонун экен, мондай кылып чогултуп илип коесуздар. Курчоктор бар экен, кайра кечке маал кетем дегенде муну жаап туруп кайра замочкалар кылып байлап эме кылып коет экенсиздер. Ушинтип колдонсоңуздар болот. Бул оңой эле туугандар. Салып атканда кайра бул жерде болттор бар экен, мына көрүп турасыздар. Болттор менен эле катырыптыр. Булар чык чыгат туруп эле жүктөгөндө отдельно кылып салып жүрөбүз. Ал жерден өзүңүз чогултуп алсаңыздар болот. Ушул эмен тентти колдонгон үчүн туугандар, ушул тент могул жакка чейин келип жабат экен да. Ушунун кичинекей мондай эмесе калыптыр да, издери мондай красканы кичине эме кылып кеткен экен да. Ушул негедир ушул кореец ушул жерин ойлонбоптур да туугандар. Ушул бойдон колдонуп жүргөн экен. Ошондуктан кичине ушу краскасында көчкөн жерлери бар экен. Бул өтө деле серьезный эмес го дейм. Арткы баллондорду көрсөтөйүн. Баллондор черепаха баллон экен. Өтө бизге Кыргызстанга эң ушул түтөт да, жакшы эме самый спростогу черепаха баллон. Но ташка дагы, сууга да, кышка дагы, жаан чаачын бүт тоого, асфальтка бүт любой бул насесто кете берет туугандар. Трассаныкы эмес, черепаха баллон деп коет. Өтө сонун. 2023-төрдө билесиздер туугандар, артында уже запаска жок буларда. Буларда ошо жана клей менен насос кошуп берет өзү негизи. Уже бул жакта эмеси жок. Запаска баллондор жок. Арткы абалдар өтө жакшы. Бир сыра ылдыйын да көрсөтүп коем мына. Артта мостто эч кандай май аккан жерлери жок. Арткы полный стоптор целый, сынган жерлери жок. Машина өтө сонун экен, таза экен. Мага чиста жакты. Өзүм деле бир тест драйв кылып айдап келдим азыр. Абалы өтө жакшы. Эч жеринде жасай турган жерлери жок тууган. Могу царапиналарын эле эсептебеген да туугандар. Бул жагында да ошол чүрүп айдаганда могу тиет экен да туугандар. Ушул мондай тиет экен. Ушул жеринде мондай линия болуп кичине мондай өтө деле билинбейт. Мондай кичине эме болуп калыптыр. Бул жагында да баллондору жакшы, черепаха мына. Абалдары полный комплект. 6 дөңгөлөктөн алмаштырганын кереги жок экен. Бул жагында мочовина билесиздер, кушакка кеткен суу, катализатордун эмеси химический жанагы түтүндөрдү өлтүрүп турат. Буда эч кандай дефект жок, сонун иштейт. Бул жакта раманы көрсөтөйүн. Рамаларда эч кандай чирик жерлери жок. Полный заводской. Краскада бул жактарды эле мына заводской эмелери сонун турат. Рамада бул жагы пломбалары да турат. Машина таза экен туугандар. Өтө приятный. Билесиздер, 2023-төн баштап могу зеркаласы уже черный болуп чыгышкан, көк, ак болуп билесиздер, көк, ак жана шоколадный цвет. Уже мындай черный цвет кылып чыгарып атат туугандар. Бул жакта бар. Бул деле оригинал эмеге кирет туугандар. Рестайлинг жана фаралар туугандар. Бул жакка жана кичинекей жана муруттан койсок деле болот. Gold кылып. Комплектация high super, ошо gold эле комплектация бир эле ошо климат контролдон эле монитор кичинекейден эле айырмаланбаса туугандар. Бул жакта салондар полный деревянный жана эме деревянный жана жылтырап сонун мебельный эсепте 2022-23 та бир сыйра айтып коеюн. Кожалар эч кандай жыртылган жерлери жок туугандар. Болттор эч кандай буралган эмес, ошо заводдон чыккан бойдон. Бул жерлеринде деле таза экен. Дөңгөлөктөрдүн состояниясын деле бир сыйра көрсөтүп койдум. Жактарды так кичине келсек мультируль. Бул жакта колесо управление, телефон бүт эмелери бар. Оригинал пробег туугандар 160 000
оригинал пробегте. Бураганда эле оталат туугандар. Держатель полосада күйүп турат. Мына держатель полосада бар экен. Комплектациясы жирный, жакшы подогрев зеркала, руля, сиденье, обдув сиденья да бар экен. Штат магнитофон, AUX, USB, автозонус бүт баары бар экен. Типтрониктердин айырмачылыгы автомат менен бул жакта билесиздер, жанагындай кээки учууларда типтроник кылып айдаганга туура келет. Мына ошол учакта типтрониктин өтө пайдасы бар, билесиздер. Коробкасында эч кандай эме дефект жок туугандар. Эч переживать этпеңиздер. Коробка, моторго сөз жок экен туугандар. Мен өзүм бир сыйра текшердим. Ичи таза туугандар. Рулдары деле таптаза экен. Бул жакта сиденьялары деле жапжаңы бойдон туугандар. Артында деле мындай камерасы бар экен. Артында видео регистратор. Так. Бул жактарын деле бир сыйра көрсөтөйүн. Машина жүрүп турат. Машина таза. Бул жактарын ачып көрсөтүп коеюн. Туугандар, болтору буралган эмес. Полный заводской герметикте турат. Бул жактар деле машинанын машина жакшы туугандар. Эч жасай турган жери жок экен да, ошону сонун ички аурасы деле өтө сонун. Бул жакта кожунун эмелери деле таптаза. Мына моторун көрсөтөйүн туугандар. Моторун деле моторуга кыжалат болсоңуздар керек. Жаңы машина алсаң деле текшерип ал дейт го. Так, моторун жүрүшүнө эч кандай цеп чоюлган эмес. Ровно иштетет. Мына заводской стикерлер да турат, мына туугандар. Заводской стикер, заводда защитник форсунка, мына сулпулардан сактаган эмелери бар экен. Мына как положено мотор иштеп турат. Мотору вообще сөз жок мына. Эч кандай сеп чоюлган жок. Артында кара түтүн, сара түтүн айдаган жерлери жок. Машинанын кыскасы туугандар, жасабайсыздар. Мына жасай турган эч жери кереги жок туугандар. Аласыздар, оформление кыласыздар өзүңүздөргө. Номер саласыздар, болду, сразу айдап кетесиздер. Болду туугандар, башка кичинекей ошо царапиналары бар экен. Ошо бортун деле ал деле өтө серьезный эме деле эмес го деп ойлойм туугандар. Кимге ушул портер кызыккандар болсо чалыңыздар, жазыңыздар. Муну Түштүк Кореяда баасы туугандар $9400 туугандар. $9400. Кааласаңыздар жүктөп беребиз, кааласаңыздар жүктөп деле кетсеңиздер болот. Жол киреси $1800 туугандар. Растаможкасы 1000 примерно эсептеп берейин, 1400. Оформлениясын $600, жылы жаңы кымбатыраак болот. $600 эсептеп коелу примерно. Ошондо сизге Кыргызстанга подключка $13200 барып түшөт экен туугандар. $13200. Кимге ушул туура келсе, дал эме акча жагынан ушул туура келсе, чалыңыздар, жазыңыздар туугандар. Ал эми кымбат дегендер урушпаңыздар туугандар. Мен да аракет кылам силерге арзанынан тартканга. Кимге ушул портер жаккан болсо, ошо туугандар $13200 полный подключ Кыргызстанга жетип барат. Номери менен эсептеп бердим, бүт эмелерин эсептеп бердим туугандар. Ал эми сомго айтсак 1000 ошо где-то 1160 же миллион 160 миллион ушундай миллиондон ашат да, миллиондон ашыгыраак болот. Курсту билбейм мен. Примерно айтып атам туугандар. Кимге ушундай жакшы машиналар керек болсо, ушул мен YouTube каналыма жазылыңыздар туугандар. Подписка кылып, ошол обзорлорду көрүп туруңуздар. Кимге кандай машина керек болсо, комментарийга жазыңыздар туугандар. Мен ошол жерден окуп, Кореяда ошол машина жакшы баада чыгып калса, мен обязательно ушинтип обзор кылып көрсөтүп берем туугандар. WhatsApp группалар деле бар. Кааласаңыздар, мен ушул номериме жазсаңыздар, WhatsApp группа автоматический ссылкасы барат. Ошол жерде басып кошулуп коюп, ошол жерде машиналардын баасын деле көрүп турсаңыздар болот. Сиздер менен Автосонча Корея кызматта болду. Чалыңыздар, жазыңыздар.